чемпиондору болуп эсептелишет. Ал эми алардын атаандашы Баткен командасы болсо аты айтып тургандай 11-катар сандагы оюнчу жалгыз калып калган. Дарбаза ачык, сокку uzatылды. Бирок ийгиликсиз чабуул орун алып бара жатат. Дарбазачы менен бирге бир чыгып келүү, сокку uzatылды жана гол. Мына ушинтип бүгүнкү оюндагы эсеп саны ачылды. Голду жаратар Замат оюнду таштап сыртка чыгып кетти. Анын ордуна 10-катар санындагы Орозбеков Улукбек. Ошондуктан топту азыркы учурда 1-май оюнга кошууда. Дарбазага карай uzatылган сокку. Мына ушинтип узун пас аркылуу өтө мыкты чыгарып берүү жана гол. Өтө кооз голду көрө алдык. Ошентип 1-май командасы автору 20-катар санындагы Чолпонбаев калысы болду. Чыгарып келүүнү аягына чейин ойноп, мына ышкырыгын жаңырган өтө көп көрүүдөбүз. Эң мыкты деңгээлде чыгарып берүү, дарбазага карай uzatылган сокку жана гол. Эсеп сандары 2-1. Калыс ышкырыгын жаңыртып, тайм-аут болгондугун кабарлоодо. Азгынекей көз ирмемчадан сыртка сүрүп чыгарганга жетишти. Дарбазага карай uzatылган соккуну көрө алдык. Дарбазачынын чыгарып берүүсү. Бул жакта эмне болду? Голбу же? Кайрадан экинчи таймдан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Эң мыкты деңгээлде өттү. Чыгарып берип жасал, дарбазага карай uzatылган сокку көрүшүбүз мүмкүн. Дарбазага карай uzatылган сокку кетти. Каршы чабуул көрүп бара жатат. Чыгарып берүү жасалды, дарбазага карай uzatылган сокку жана гол. 10-катар санындагы Орозбеков Улукбек оңуна чыгышына дагы албетте эсепти теңдеп, андан ары камбек кылып кеткенге дагы жетиштүү түрдө убакыт тартып алды. Байкаштырып туралы эртерээк. Дарбазага карай uzatылган сокку жана гол. Эсеп сандары 3-2. Бул голдун Баткен командасы буга чейинки оюндарга караганда кичине жанданды. Кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Чабуулга чыгып кетүүсүн өтө мыкты. Дарбазага карай uzatылган сокку кайра Баткен командасынын топту тартыруу идеянын жыйынтыгында uzatылган сокку жана гол. Мына ушинтип чыгарып берүүнү жасалды. Дарбазачы менен бирге бир чыгып келүү да uzatылган сокку, бирок бир аз ийгиликсиз. Ешали уулу Эмилбек топко жакындап барды, uzatылган сокку жана гол. Мына ушинтип пенальтиден соңуна келип жетти. Мына ушинтип калыс ышкырыгы жаңырды. Мына ушинтип